Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Кезектеги маалыматымда электрондук кат жиберүүнү, электрондук маалыматтарды, документтерди жиберүүнү бөлүшө кетейин. Бул үчүн мен азыр ноутбуктан көргөзүп берип жатам. Бул үчүн Chrome'го киребиз. Chrome'дон биз www.gmail.com деп жазабыз. Мынакей. Ушул менен киребиз. Мынакей Gmail почта ачылып жатат. Бул жерден өзүңүздөр жөнүндөгү бул жерде тегерекчени көрдүңүздөр. Бул жерде өзүңүздөр жөнүндө маалымат. Мен өзүмдүн сүрөтүмдү коюп койгом. Бул жерден жашыл же болбосо кызыл белги чыгат. Эгер сүрөт жок болсо. Анан эгерде ушул почта менен, мисалы, менде почтанын аккаунт Google Турус кызы Жазгүл деген аталышта, эгерде документ жиберсем, ушул аталыш менен барат. Ал жактан мага документ келсе, ушул почтага жиберет. Жаска Турус кызы gmail.com дегенге. Анан эгерде кирбей пароль сураса, парольду унутуп калсаңыз, эң ылдыйкы жагында забыли пароль деген жер бар. Ошол баскычты бассаңыз, сизге телефонуңузга SMS аркылуу жаңы паролуңуз барат. Ошон менен кире берсеңиз болот. Мынакей, менде Gmail ачылды. Эми бул жерден биз электрондук кат жиберишибиз керек. Бул үчүн написать бөлүмүн басабыз. Мынакей. Бул жерден өзүңүздөр көрүп тургандай, ким болсо ошонун электрондук поштасын жазабыз. Мисалы, мен азыр жиберип көрөйүн. Мынакей. Мен жиберген Турус кызы inbox.ru ушул почтага кат жиберем. Мисалы, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мынакей мен кат. Аябай узак толгон токой катты жазсаңыз болот. Мен азыр көргөзүп берүү үчүн эле. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай ар кандай белгилер турат. Өчүрүп койсо болот. Мынакей өчүрүүнүн белгиси. Смайликтерди койсок болот. Бул жерде белги, сүрөттөрдү койсок болот. Мынакей документтерди биз бул жерден жибере алабыз. Файлды телефонубуздан азыр мынакей документтер, мына бул документтердин ичинен тандап жиберсек болот. Мисалы, аннотация жиберип көрөлү. Мынакей аннотация жүктөлүп атат. Мынакей аннотациянан саламатсызбы деп аннотация жибердим. Бул жерден отправить баскычын басабыз. Мынакей, өзүңүздөр карап турсаңыздар, письмо отправлено. Уже кат биздин электрондук поштабыздан барды. Мынакей, бул жерден биз жиберген каттар, мынакей Турус кызыга мен саламатсызбы деп жана ошону менен бирге эле аннотация деп документ жибердим. Мына ушундай болуп барат. Электрондук кат жиберүүнү ушундай кылып жиберсек болот.